Салам достор, мен бүгүн сиздерге ушундай сонун кызылчанын өзгөчө даамдуу салатын даярдадым. Бул салат негизинде гемоглобинди көтөрөт жана да иммунитетти көтөрөт экен. Ошондуктан келиңиздер бирге жасайлы. Эң алгач эле жумуртканы бышырып алабыз сууга, андан кийин ушу видеодогудай кылып узун туурап алабыз. Ал эми ичин болсо ичиндеги сарысын коюп турабыз, аны биз салатты кооздоо үчүн колдонобуз. Мен салат үчүн 4 жумуртка, бышырылган жумуртканы колдондум. Сиздер кааласаңыздар көбөйтүп же азайтып алсаңыздар да болот. Андан кийин эле 100 грамм сырды алабыз. Теркадан эле ушундай кылып узунчасынан өткөрүп алдым. Кааласаңыздар бычак менен дагы туурасаңыздар болот. Андан кийин эле солёный бадыраңды туурап алабыз узунунан. Мен 2 гана уштук колдондум. Кааласаңыздар 3-4 уштук да кошсоңуздар болот. Өзүңөрдүн табитиңиздерге карап кошо бересиздер. Дал ушундай видеодогудай кылып туурап алабыз. Баарысын бир ичке салып алгандан кийин гана биз ушинтип кызылчаны, бышкан кызылчаны ушундай кылып салаттын үстүнө ушундай терка менен эле өткөрүп жибердим. Мен 5 уштук колдондум бул салат үчүн. 5 уштук кызылча анткени мен жакшы көрөм. Кааласаңыздар 4 уштук же 3 уштук алсаңыздар болот. Ар кимдин табитине жараша кошо бересиздер. Ушуну теркадан өткөрүп алгандан кийин кызылчанын үстүнө майонезди кошобуз жана эч кандай туз кошпойбуз. Анткени солёный бадыраң болгончо туз кошпой эле койсоңуздар боло берет. Мынакей биздин салатыбыз даяр болду. Аз эле убакытта, аз эле продукту менен ушундай сонун салат кыла алдык. Көрдүңүздөр, түсү дагы аябай сонун болуп, сочный цвет чыгат. Ушундай кылып эле үстүнө эми болсо жумуртканын алып койгон сарысын үстүнө себелеп коебуз. Ушундай болуп биздин салатыбыз кооз болуп жана даамдуу да болот. Мынакей достор, биздин салатыбыз мындай жыйынтык менен жыйынтыктадык. Сиздерге жаккан болсо жасап көрүңүздөр албетте. Жана кандай болду, сиздерге жактыбы же жакпадыбы комментарийге жазып, биздин каналга лайк коюп, подписка таштоону унутпаңыз, анткени бул биздин каналга жардам берет.